Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Агролайф KG YouTube каналыбызда бүгүн бал тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биз азыр Бишкекте жайгашкан Ала-Тоо аянтына келдик. Бул жерде бал дүйнөсү аталган ярмарка болуп жатат. Ичинен азыр катышуучулар менен маек куруп, өзүбүздүн суроолорубузду берип көрөлү. Жүрүңүздөр. Саламатсыздар эже, кандайсыңар? Саламатсыздарбы. Жакшыларбы? Бул жерде ярмарка, бал ярмаркасы болуп атат деп угуп, интернет булактарынан издеп таап, ошо сиздерге чалдык. Келе биздин көрүүчүлөр менен тааныштырып, учурашып кетиңиз, анан кээптүү уланталы. Саламатсыздарбы, кутман күн барыңыздарга. Биз бал ден соолуктун булагы аттуу бал көргөзмө жарманкесин уюштуруп жатканбыз. Бул негизги максатыбыз биздин балдар азыктарын тамак аш маданиятыбызга кошуу болуп атат да. Себеби кыргыз балы бул аябай дүйнөгө таанылып бренд болуп калды да. Азыр элдер башка чет мамлекеттерде кыргыз балы деп сурашат. Биздин өндүргөн балы кыргыз балы 50-60% бул экспортко чыгып кетип жатат да. Андан эмне үчүн биз өзүбүздүн элибиз дагы жебейт деген ойдо, эми биздин кыргыз эли дагы колдонолуу тамак ашыбызга жана кумс шекерди колдонбой, нукура таза азык, органик балды колдонуп, өзүбүздүн келечек муунга берели, келечек муун жесе дени сагылык болот деген максатта ушуну уюштуруп жатабыз да. Ден соолукка пайдалуу болсун. Пайдалуу. Келечегибиз, ден соолук, келечектеги муун, балдарыбыз генине жакшы. Генине жакшы, табигый таза ден соолугу чың болот. Продукту жесин деген максат менен ушул жарманке болуп аткан экен да. Жарманке бул жерде 7 дубандан келген, 2-чү, 3-чү, 4-чү муундагы потомственный пчеловоды деп коет, ошолор катыштык да. Ошол муунга өткөн кесип. Менин атым Тургунбаева Чолпон. Тургунбаева Чолпон. Чолпон айым ушул 7 канча 4 муун? 7 дубандан келип, 4-чү, 5-чи муунга эми даярданып жатышат да. 4-чү муун. Ушул дагы бала арчылар катышып жатышат. Биз билбеген карапайым адам мен мисалы үчүн жакшы түшүнбөйм да, ошо муун дегенде силер эмнени ошону түшүндүрүп атасыңар? Бул атадан калган кесип да, ошо атадан балага калган кесипти улантып келе жатабыз да. Чоң аталарыбыз, чоң ата бабаларыңар ошо бал менен алек болгон, ошо силер да улантып келатасыңар ошону, э? Биздин бал чарбабызга 70 жыл болду да быйыл. Сиздин бал чарбаңыз эмне болуп атат? Бул Токтогулда Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы бар. Бишкектен бул жактан 450 километр алыстыкта жайгашкан, 350 километр алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 2200-3000 метр ал жерде участоктор бөлүнөт да. Көл участогу, анан көлдүн жээги Алатай болупчу. Биз турган жер 2200 метр бийиктиктеги Кызыл китепке кирген, 500гө жакын дарычылыгы бар, Кызыл китепке кирген өсүмдүктөр өсөт экен да, чанда кездешкенчи. Дарычылыгы бар. Токтогулдун Алатай мамлекеттик жаратылыш паркындачы. Бул илимий изилденген 2016-жылы. Атайын парк болуп, корук болуп калды да. Сарчелек менен чектешет. Аксынын Сарчелеги менен Токтогулдун Алатайы чектешкен жер бир эле тоочо бөлүп турат да, ортосунчу. Экологиясы таза. Мындай. Ошондо сиздердин балыңар кандай деп тапса болот? Нукура, органик азык деп алсаңыздар болот. Кыргызстан Алатай деп издеп тапсак болот. Алатай мамлекеттик жаратылыш паркы, анан бул гүлдөрдөн айырмаланат да, балчы. Мисалы үчүн бул акыркы тартымдары жана расторопша деп коет, лапух, ушундай да, лечебный. Бизде шалфейдин 6 түрү өсөт, лечебный. Лечебный да. Ошол арылар ошол жактын нектарын чогултуп, ушул өсүмдүктөр нектарын чогултуп, анан биз жанагы анализ тапшырабыз да. 35%-тан өтсө, ошол гүлдүн нектарын жазып коебуз да. Себеби бул биз өзүбүз ойлоп тапкан жокпуз. 1 жылдык, 1 айлык ачкан гүлдөр болот, 2 ай, 3 ай, анан 1 жылдык, 4 жылдык, көп жылдык өсүмдүктөр болот да, медонос жанагы бал чогулткан гүлдөрчү. Бул дагы быйыл ачты, былтыр ачкан эмес, могу девисил деген. Девисил. От слова девитсил деген да. Бул иммунитет көтөрөт. 9 күч деп кыргызча. Иммунитет көтөргөн бал ушул экен. Ушул иммунитет көтөрөт. Эми булардын мынакей айырмасы 4 түрү бар экен, сизде? Ошо 4 түрүнүн айырмачылыктары эмнеде? Гүлдө эле болуп атат да, ошондо туурабы? Ошондо айлардан, мисалы үчүн, булар июндун чөптөрү болсо, бул июльдуку.
Бул август болуп ушинтип бөлүнөт да, айлардан, айырмасы айлардан. Анан ар бир айдын өзүнчө дарычылык касиети бар да. Мисалы үчүн 1-май, июнда одуванчик, рембус, донниктер гүл ачат. Бул жүрөк ооруга жана кан басымы жогорукуларга сунушталат. Канды суюлтуп, давлениени нормалдаштырат да. Кышка беде деп коет, кыргызча беде. Эспарсет кадимки. Ошондо могу балды силерге келип өзгөнүн кардарларыңар бар да. Ошолор келип сураганда атайын ушундай мынакей бал июнда жасалган, ноо гүлдөн жасалган бал деп атайын да сурашат экен да. Анализден өткөрүп туруп анан айтып бере алабыз да. 1 грамм курамында антибиотик жок, сахар жок, крахмал, пестицид. Негизи эч кандай кошулмасыз таза азык да. Чолпон айым, силерде ошо сертификат, документтер менен кандай силердики? Бизде ветеринарный паспорт пасека бар. Ар ооруган эмеспи, жана бал уячасычы, бал яшик деп коебуз. Ошону көрсөтө кетсек, мынакей Кетмен төбө өрөөнүнүн балаарчылар биримдиги коомдук бирикмеси деп аталат биздин уюмчу. Анан ушул жакта мүчөбүз. Бул паспорт ветеринарный санитарный паспорт пасеки деп коет. Бул арылар тазалык, ден соолугун карап, балдар ооруган эмеспи депчи. Ошондой атайын өзүнчө эме бар, көзөмөлдөгөн орган бар да бизде, ушуну ветеринар. Мында кадимкидей урматтуу көрүүчүлөр, монтип печать басып, биздин ден соолугубузду ойлоп, ушундай бир өзүнчө орган иштейт экен. Ушундай документтер берип, ар бир балчы, ар бир мындай пасека менен иштеген кишилер ушундай нерсеге ээ болуш керек. Ушундай паспорт бар болуш керек. Анан балы анализден өтүш керек. Бул жерде 1 грамм сахар жок, крахмал жок, таза да. Физика, химиялык көрсөткүчтөрү бардыгы туура келет, норма. Чолпон айым, мен азыр дагы суроолорум бар силерге. Мындай рядовой кардар катары сурагым келип атат да. Биз магазинге киргенде жөн эле бал деп эле сурайбыз го. Силер бир кардарларга биздин кыргыз элге кандай кеңеш бере аласыңар? Балдарды кантип туура тандаш керек? Балдын негизги ошо биринчи ошо паспорт пасеки болуш керек. Эгер балдын өзүнүн тандоо ыкмалары бар. Эң оңой жолу мындай салфетка алып алсаңыз болот. Салфетка. Кадимки эле жука салфетканы алып келип эле балдын бир чай кашык төгөс. Анан бир жарым саат 20 мүнөттөй карап турасыз. Эгер бал жайылып, аркы бетине өтүп кетпесе салфетканын, таза бал да. Ошол куюлган бетинде эле калып калыш керек э? Ошол бойдон акпай, ошол жерде туруш керек. Температурадан көз каранды эмес. Анткени таза балдын ыңдуулугу 16-18% болот да. Жасалма фальсификат болсо анда көп болуп аркы бетине өтүп кетиши мүмкүн. Анан үйдөн эме кылып мындай балды жылуу сууга бир кашыкты салып, жылуу суу ырастап аласыздар бир пиалкага, анан ичине ошо бир кашык балды салып аралаштыра бересиздер. Анан кашыкта кичине бал калат го. Ошону мынтип карасаңыздар, жанагы сотанын балдын уячасын эмеси шестигранник болуп туруп калат да. Бул эме генди сактайт өзү балчы. Ошондой шестигранник болуп калат. Бал жана улей деп коет го ошол. Ошондой болуп тиги кашыкта калат да. Же тарелкага салып мындай үстүн чайкаганда ошол калат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, силерге Чолпон айым лайфхак калып атат. Шуну эстеп калыңыздар, бал тандаганда. Таза бал салмактуу болот. Салмагынан да көз каранды. Салмак. Жеңил бал болсо ал жасалма. Жеңил болуш керек. 1 литрге 1-400 грамм батыш керек да. 1 литр банка менен кармап эметип көргөндө эгер салмак оорураак болсо, анда сапаттуу бал. 1 литрге 1 килограмм баткан бал ал таза эмес. Ошону дагы айырмаласа болот да. Мынакей. 1 литрге 1,5-1,400 батат стандартчы. Ушунча бал жеп жүрүп, ушуну билбеп турбуз да. Негизи бул жарманкеге келген себебибиз ошол да, маалымат алалы депчи. Анан крахмал кошулуп коюшат азырчы, жана балдын тоңдуруш үчүн крахмал кошулса, ар кандай кошулмаларды кошуп жасашат. Аларды ошо жылуу сууга эле аралаштырып, кичине йод тамгызсаңыз, жылуу суу ошо бал сары бойдон эле турса, анда ал таза нукура бал. Эгерде балыңыз карайып кетсе, ага бир кошулмасы бар да. Ошо йоддон 1-2 тамчы тамчылатып 200 мг жылуу сууга бал кошуп туруп, ошентип да билсеңиз болот. Сизде эми азыр балдан тышкары дагы мондай бир чөптөр сатып атпасаңыз, адуванчик деп коебуз, календула деген. Ушулар тууралуу айтып бересиңерби? Бул жерде эме бар, бознач, бессмертник деп коебуз. Бессмертник? Бессмертниктин сарысы, анан агы бар. Душица бар, мындай шалфей, зверовой, чабрец. Буну кандайдыр чай кылып эле ичет да, бал менен аралаштырып. Бул боорду тазалаган эме да.
сбор. Жыттын көрүңүз. Валерияна да бар, жүрөккө. Жыт аз ишини сезип атам да. Бийик тоонун гүлдөрү да бул. Муну эгер давленияңыз жогорку болсо көк чайга кошо аласыз. Давленияңыз низкий болсо кара чайга кошуп. Кара чайга. Күнүнө 1 чайнек ичсеңиздер болот да. Бул эми Токтогулда өскөн ошо чөптөр да. Тамак сиңирүүнү жакшыртат. Булар 200 сомдон. Бийик тоодон терип келинет да. Бул жерде 55 грамм. 200 сом ушундай давлениясы бар кишилер ушундай чөп сунуштайт экен. Боорду тазалайт. Негизги бул таза азык да. Буларчы эмнелер булар? Бул мына эрмен. Кадимки эрменден да. Эрменден бул кичинекей кезде. Мындай балын деп коет, мына мондай. Ушу эрмендин балы. Эрмендин балы бул антибактериальный да. Антибактериальный болуп эсептелет. Суук, сасыктуу болгондо ушуларды ичишет да. Ооба, гриппке жакшы, суук тийгенге, анан ашказанда жарасы барларга, уйку бези ооругандарга бир аш кашыктан жеп жүрсө, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ашказан ооругандарга андай эрменден жасалган бал деп сурашыңар керек экен. Урматтуу көрүүчүлөр. Анан ферула деген бар бизде. Бул азыр аябай тамырын казып ичип атышпайбы? Бизге бал булдан эме экен да, медонос экен. Арлар өздөрүнүн нектарын чогултуп берет. Ферула бул жанагындай баардык оорулардын алдын алат жана айыктырууга жардам берет да. Чолпон айым келбейсиңер, могу бааларын бир сире айтып кетпейсиңерби? Баалар килограмм 600 сомдон сатылып атат. Килограмм 600 сом. 600 сомдон. Эми бул жарманке 3-4 күн мурун башталыптыр. Канчасына чейин уланат? 8-октябрга чейин уланат. 8-октябрга чейин уланып, ушул жерден кардарлар келип бал өндүргөн өз ээлеринен ала алат экен да. Бал арычыларын өз колунан алса болот да. Мындай алып сатуучулардын колдон өтпөй ушу ушактан биринчи колдон алсаңыздар. Биринчи колдон. Өзүңөрдүн дагы суроолоруңар болсо келип ушакта ээлерине берип кете алат экенсиңер. Бул жерде бал азыктардын түрлөрү коюлган. Барып ар биринин балы менен таанышсаңыздар болот. Кайсы жактан чогултулган. Бул жарманкеде, бул ярмаркада ошо өзгөчөлүк ошол да. Дүкөндөн консультация бере албайт да. Алар деген биз буларды производство кылбайбыз. Кайсы гүл ачат, кайсы мезгилде кайсы гүл ачат ошону биз эметип турабыз да. Наблюдать этипчи, карап кайсы гүл ачты быйыл депчи. Быйыл мисалы үчүн шалфей көп ачты. Душица, көкөмерен. Кашкабеде. Биз баягы шаарда туруп чай чөп көп билбейбиз да бизчи ушулардычы. Анан мисалы үчүн көп элдер бал деп эле келишет магазингечи. Кээ бир кишилер ашказан ооруйт, биринки жүрөгү ооруйт. Ошондо силерге ошондой көбүнчө ошентип оорулар менен келишеби? Өлчөм менен жеш керек да. Балдычы жаш куракка жараша. Мисалы үчүн прополисный мед, азыр прополис кошуп жазып атабыз. Бул кыргызчасы жаратылыш антибиотиги, арлар өзү чогултуп келет да. Жанагы арча, кайын, карагайдан чогултулган, арлар өзү чогултуп, бул башка оорулардан, насекомыйлардан өзлөрүн коргонуш үчүн керек да. Өзүнүн жанагы бал яшыктын ичин ошо менен дезинфекциялашат, тазалашат. Ал прополистин жанына эч кандай микроб, бактерия, вирус, инфекция жолой албайт. Адам жеп жүрсө, ашказан жарасын айыктырат. Чолпон айым, силер уже көп жылдан бери иштеп атасыңар. Ушинтип мен ушун ашказан ооруучу же да бирдемке ооруучу деп келип силерден алып, анан кийин аягып кеткендер, ушундай мисалдар барбы? Мисалдар бар. Көп эле мисалдар бар. Эми аны бир китеп кылып чыгаш керек да. Бирөөнү кыска нуска кылып айтсаңыз. Мисалы үчүн ошо прополистин айыккандар бар. Ашказан жарасы, изжога болчу эле, ашказан гастрит болгон деп ошо прополистный тундурмаларды ичип, прополис жанагы жылуу сууга ошону кошуп ичип, ашказан жарасынан айыккандар бар. Тегиси алдын ала ошону биз качан гана ооруп калганда эмес, ошо алдын ала деле жөн эле профилактика үчүн жеп жүрсөк, жаш балдарыбызга берсек деле жанагындай оору сыркоодон оолак болот да, иммунитети бекем болот. Мен эмени сурагым келип атат да, ошол экспорт тууралуу негизи Кыргызстанга экспортко 65% деп атпайсыңбы? 60%, 50-60% экспорт коюп атса жакшы экен да. Ошол силер көп жылдан бери иштеп атасыңар, азыр бал өндүрүүчүлөр көбөйүп атабы же кандай болуп атат ошол менен? Бал выгодный болуп атабы, выгодный эмеспи? Выгодный эле, эми эгер чыдамдуу болуп, стрессостойчивый болсо, сабырдуу болсо гана иштеп кете алат да.
Анткени бир жылы бал болбой калышы мүмкүн. Жамгыр аябай көп жааганда бал болбой калат. Күн аябай кургап жанагындай кургакчыл болгон учурда бал жана нектар гүлдөр чыкканды делем кургап калат да, арылар чогултканга жетишпей калат. Жамгыр кечке жай берсе ошо нектарды жууп кетет. Ошону көтөрүп иштеп кете алган баларычы бул иштеп кете алат да. Ошондой чыдамдуулук, сабырдуулук керек. Анан бал арчылыкты жакшы өзүнүн убагында карасаңар, өзүнүн түшүмүн берип коет да, бат эле. Экспортко кетип атса берет да. Актап коет. Келип өзүңүздөрдүн дамдап көрүп жаккан бал ары азыктарын тандап алыңыздар. Кышкыга сактаңыздар. Эң айтып койчу нерсе, быйыл кургакчыл болуп бал аз өндүрүлдү да. Ошон бал чет өлкөгө дагы мындай көп заготовка кылып коюшту, брондоп. Андан кийин биз өзүбүздүн эл ушул жерден алып калганга бир жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Баарыңыздарды чакырып кетебиз. Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Келип таза бал алып, ден соолугуңарга. Анан бул жерден бал алсаңыздар, бул бал арычыларга дагы сиздер жардам берген болосуздар да. Булардын бал ары азыктары түгөнсө, кийинки жазгыга булар бал арысын кайра өстүрүп, өнүктүрүүгө чоң салым кошкон болосуңар, айыл чарбасына да кошкон бир жардам болот да. Туура. Бир гана өзүңүздүн ден соолугуңуздар эмес, ден соолугуңуздарды бекемдейт экенсиңер, анын үстүнө дагы маалыматты алып кетет экенсиңер. Андан тышкары дагы ата мекендик өндүрүшкө дагы чоң салым салып жасайт экенсиңер. Өзүбүз колдойлу. Келиңиздер, өзүбүздү колдойлу. Биз азыр Чолпон айым мышакты кыдырып, көрүүчүлөргө дагы башка өндүрүүчүлөрдөн кичине суроолорду берип көрсөтүп коелу. Сизге чоң рахмат. Рахмат.